шайлоочулар өзүнүн добушун берүү аркылуу мамлекеттеги процесстер менен кантип башкара алат? Эң негизги биздин конституцияда белгиленген жана башка мыйзамдарда белгиленген биздин өлкөбүздө Кыргыз Республикасында бийликтин ээси бул эл. Жергиликтүү шайлоо келсек, ар бир жергиликтүү аймактын жараны өкүлдүк жана аткаруу органдары аркылуу өзүнүн бийлигин колдонот да, башкара алат. Ошондуктан шаардык кеңештер жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары аркылуу өзүнүн бийлигин пайдаланат. Биякта бул маселе абдан маанилүү. Ар бир шайлоочу бир кайсыл партияга добуш берер же кандидат талапкерге добуш берердин астында мындай ойлонуп, кимге өзүнүн добушун берип атат, кимге өзүнүн ошол башкаруу укугун берип атат, ойлонуп, мындай өз ичиндеги жүрөгү менен шайлоо бериш, өзүнүн добушун бериш керек. Анткени өкүлдүк орган деп коебуз, бул жергиликтүү кеңеш, шаардык кеңеш же айылдык кеңеш, ошол органдар ошол жергиликтүү аймактын маанилүү маселелерди чечет, финансы каржылоо, ошол социалдык өнүктүрүү боюнча программаларды кабыл алат жана башка маанилүү маселелерди чечет. Ошондуктан ар бир жаран ошол жергиликтүү аймактын жашоочусу, мүчөсү шайлоо аркылуу ошол өзүнүн укугу менен колдонот. Шайлоочуларга эмне кылууга тыюу салынат? Эң биринчиден шайлоочулар өзүнүн добуш берүү куялыгын ачпаш керек. Экинчиден ошол шайлоо комиссиянын жумушуна тоскоолдук кылбаш керек. Алардын жумушуна кийлигиш бериш керек. Үчүнчү, бул башка шайлоочунун ордуна добуш бербеш керек.